ажыга баруучунун талапкердин маалыматы боюнча Сауд Арабиясы 2024-жылдагы ажылык сапары үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлдү. операторлор, кураторлор аркылуу бунун маалыматтары бүт. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии Замиргары Ракиев, Сауд Арабиясынын ажылык министринин орун басары Абдел Фаттах бин Сулейман менен жолугушууда кошумча квота сурады. Ага байланыштуу Сауд Арабиясына муфтияттын атынан расмий кат тапшырылып, тараптар 2024-жылдагы ажылык ишин уюштуруу боюнча келишимдерге кол коюшту. Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Чексиз мээримдүү жана ченемсиз ырайымдуу болгон Аллах тааланын ысымы менен баштагандан кийин, Кудайым буйрса, быйылкы 2024 ажылыкка биздин атайын Кыргызстандын дин комиссиясынын директору Тойгонбай Жоробаевич өзү баш болгон делегация ошол жакта жүрөт, Азирети муфти жүрөт, жана биздин атайын ажылыктын төрагасы, анан ажылыктын атайын бизде башчылар, бөлүм башчылар коштогон делегация. Ал жакта ажылыкты уюштуруудагы ажылыктын жатаканалары боюнча, тамак аш боюнча конкурстарды ал жактан уюштуруп, тандоо болуп, Кудайым буйрса, бизге ылайыктуу, биздин кыргыздардын, кыргыз жарандарынын негизи биздин табиятыбызга ылайыктуу компаниялар менен келишимдерге кол коюлганы азыркы учурда иш алып барууда. Буга чейин мисалы пандемия учурунда азыраак берилип жүрдү, Кудайга шүгүр, бирок өткөнкү жылдан баштап, 2023-төн баштап кайра 6000 квота берилип баштады. Ал эми ажылардын быйыл конкурстан уткан тигүүчүлөрдүн бизге алып келген үлгүлөрү, бул ажылардын кие турган жилет кемселдери, бул азыркы мына өзүңүздөр көрүнүп тургандай врачтар. Атайын бизде ажыларды врачтар коштоп барып ал жакта кызмат кылат, ошо врачтарга тигилген кемсел. Ал эми анын артындагы болсо бул жөнөкөй ажылардын формалары, аркасында мындай неме кылынган. Аз буга кошумча кечинде жарыкты чагылдырып бере турган жарыкты кошулат да, өзгөрүүлөрү бар. Бул жагында кыргыз жараны, бул жакта муфтияттын немеси коюлган, өзүнүн логотиптери. Мына ажы башчыларга тигиле турган, кийиле турган формалар, андан кийин штабка кийиле турган формалар, мына ошондой үлгүлөрү. Быйылкы ажылык сапардын баасы кыргызстандык жарандар үчүн $3000 түзөт. Атайын бизде калькуляция ажылыкка барганда, мисалы өткөнкү жылкы аябай жакшы уюштурулду, экономдуу уюштурулган, анын ичинде биздин башка мамлекеттерге салыштырмалуу, мисалы Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу, аларда мисалы бери дегенде эле $5500–6000 башталат, өзүңүздөргө маалым болгондой эле. Биздин Кыргызстанда Кудайга шүгүр, ошо уюштуруунун ыкчамдыгы, жакшы уюштуруунун натыйжасында өткөнкү жылы калькуляция $3900 деп бекитилген. Бирок андан кийин, ажылык өткөндөн кийин кайра калькуляциянын баарын эсептеп чыгып, андан кийин дагы ажыларыбызга $114 арткан элдин акчасын кайра элдин баарына кайтарып бердик. Ал эми ошол азыр бизде квотаны бөлүштүрүү боюнча бизде атайын азыр жандуу очередь кылып койгон. Ошол банкка ар бир адамдын өзүнүн барып катталган убактысын эске алуу менен ажылыктын квотасына тизмеге бөлүнөт. Тизмеге турат. Ар бир ажы, ар бир жаран, ажыга баруучу талапкер ошол акча төлөгөн убактысы катардык очередь деп айтсак да болот да. Жандуу очередь кылып ошондой менен ажыларды уюштурулуп атат. Азыркы учурда бизде ошо 6060 квотанын бардыгы толгон. Ага кошумча ошол резервге 450дөй адам ашыкча катталды. Ал Сауд Арабия падышалыгына алып кетүү, Кудай буйрса, май айларынын аягы, июнь айларынын башында болуп калат. Элнура Кайнарбек кызы, Кадыр Султаналиев, Замана студиясы.